жогорку окуу жайлардын коррупциялык элементтери көбөйүп кеткен жогорку окуу жайларында. Студенттер арасында. Студенттерди ошол университетке өткүзүү, окутуу, диплом берүү процесстеринде өтө көп коррупция болуп кеткен. Эсиңизде болсо керек, мына бул жерде көбүңүздүн эле мына мени менен теңдештүү адамдар көпсү экен, отурабыз. Эсиңерде биз кантип институтка өтөт элек? Институтка өтүш үчүн, университетке өтүш үчүн не деген кыйынчылыктарды көрөт элек? Биз үчүн университетке өткөн алмаалда тим эле укмуш бир чоң жетишкендик болчу. Азыр университетке өтүш эч нерсе эмес. Окуш эч нерсе эмес. Дипломду алып коюш эч нерсе эмес болду. Ушул нерселердин бардыгын биз мыйзам чегинде карап чыгышыбыз керек. Мына азыр эле бүгүн эле маалымат чыкты, кече ошол аныктап чыгышты. Бишкектеги улуттук университетте 2710 студент мыйзамсыз окуп атышкан. То есть алар окушкан эмес. Же окууга келбейт, же экзамен тапшырбайт, же сессия тапшырбайт. Бирок аларга баягы баалары коюлуп, зачеттору коюлуп, курстан курска өтүп, дипломдорду алып атышат. 2710 адам студенттер айдалып жүрмүштөр. Кече эле КТУ экен, Кыргыз техникалык университет беле, кайсы университет эсиме чыгып калды. Аны дагы ошо ректор менен проректор алып чыгып алып 59 адам ал жерде. Ал адамдар жаран чет элдик жарандар экен, Кыргызстанга бир да жолу кирип коюшуп атышат. Бир да жолу Кыргызстанга киришкен эмес, бирок дипломдорду алып атышат. Мына бул эмне деген акмак? Бир жолу Кыргызстанга кирип, ушул жерде жашап, же болбосо окуп, же экзаменге барып көрүшкөн эмес. Университетти астанасына аттаган эмес, бирок диплом алып атышат. Ушундай жогорку окуу жайлардагы коррупциялык элементтер өтө көбөйүп кетти. Ушул боюнча Оштодогу жогорку окуу жайлары көп, Кудайга шүгүр. Ушулар боюнча ӨКМК иштеп күчөтүп усилия проверьте все университеты, все институты, все другие окуу жайлардын баардыгын текшерип чыккыла. Текшерип чыккыла, мыйзамсыз болсо ошонун баардыгын исключать эткиле, так? Андан сырткары ошолорду мындай допускать эткен мугалимдерди, жетекчилердин баардыгын жоопко тарткыла. Башка айдабыз жок, туугандар. Айта берип тилибиз тешти. Айдабыз жок башка. Университетте бир 10 миң, кебиринде 10 миң, кебиринде 15 миң адамдар окуйт экен азыркы күндө, туурабы? 15 миң адам окуй турганбыз, ошонун 2-3 миңи мыйзамсыз окуп атат да. Же окууга келбейт, баягы айткандай, же экзамен тапшырбайт, баягы контрактын төлөп коет экен дагы, бүттү ошол жүрө берет. Андай болбош керек. Аз болсо да саз болсун дегенде 15 миң адам окубаса 10 миң адам окусун университетте. 10 миң адам окубаса 5 миң адам окусун. Но бирок баары мыйзамдуу болсун. Билим алсын. Мен отуруңуз, мен айтып коеюн бир примерде. Башка адамдарда эмес, мен өзүмдү мисал кылып айтып коеюн. Мен дагы Ош шаарынан окууну бүткөнмүн. Ош шаарында Терешкова мектеп интернатын бүткөнмүн. Ошол жерде бизде химиядан Жанкорозов деген агайыбыз берчү. Так, аны бардык знаменитый Жанкорозов агайды баары жакшы билишет. Ошол агайдын колунда тарбияланып, ушу Россияга барып тапшырып, Томскидеги политехникалык университеттин химиялык технологиялык факультетине технология электрохимических производств деген жанагы специалист боюнча тапшырган. Ошол жерде барып биринчи экзаменди 5ке тапшырган мен химияда. Химияда биринчи экзаменди 5ке тапшырганымда профессор Карбаинов деген бар эле. Химия-технология факультетинин жетекчиси. Ошол киши баягы преподаватель чогултуп алып айтты эле, как это так? Он даже по-русски хорошо не разговаривает. А экзамен сдал на 5. Наверное, наша система сбой дала, депчи. Текшеришкен уже отуруп алып меничи. Отургузуп алып, кабинетке киргизип алып, кайрадан текшеришкен. Ошодан биринчи кидер урушча суроолорду берсе, мен учкой отурсам айтат, да, я говорю, что вот по-русски даже не может разговаривать. Дайте мне письменно, депчи. Анан мага письменно бергенде мен чечип берсем, мени макташып, он как это, с Киргизии приехал, по химии, на 5 сдал, университет, деп укмуш эме кылышчу. Көрдүңөр ошол маалда кандай даярдыкта өткөнбүз бизчи. Өтөт элек ошону. Ошо илим билим менен мына Кудайга шүгүр
көптөгөн нерселерге жетишип атабыз. Ал эми азыркы балдарыбыз эмне болуп атат? Сурачы ошол химиядан эмнени билесиңер? Эч нерсени билбейт. Физиканы сура, математиканы, алгебраны сура, геометрияны сура. Эч нерсе билбейт. Она является студентом 2-го, 3-го, 5-го курса. Как бы лишь бы получить диплом, а потом как бы лишь бы устроиться где-нибудь на работу, а потом начинает заниматься этой коррупцией. Вот результат чего? Ошондуктан биз муну түп тамырынан кыркышыбыз керек. Университеттердин баарын текшерип чыккыла. Текшерип чыгып, мыйзамдуулугун карагыла, окуу мыйзамдуулугун карагыла, процесстерин текшерип берип жүрдү. Акчага кызыгып эле, мына бул акча төлөйм, жок бул айына, то есть жылына $1000 контракт төлөйм деп эле баягы студенттерди ала беришти, токтотуш керек. Ушул маселени чечишибиз керек кыргыз мамлекетинде. Башка айдабыз жок тууганда, башка айдабыз жок. Тим койсоң, бул ушул жерден кете берет. Кете берет, ушул эле мына бул жакын эле мамлекеттерден бизге өтүп атышат студенттер. Алар келип алып же окушпайт, башка кылбайт. Лишь бы за дипломом. Не надо. Не надо этого. Муну жасабашыбыз керек. Ошо ректорлор чыгып коюп атса, ошо жерге. Мейли ректорлор менен мен дагы өзүм постараюсь, дагы отдельный bir совещание өткүзүп. Так, ушул эң негизги багытыбыз ушул болду. Мына азыр бүткөн бала, мына 26 жаштагы бала. Ушунун эмесин текшерип көргүлөчү. Специалистин кадастра Узгенского района 26 лет. Значит, ал бир жыл 2 жыл алдын бүткөн, диплом алган, туурабы? Каерде окуду ушул бала? Кантип окуду? Мыйзамдуулук алган дипломдун мыйзамдуулугун бүт текшерип кетсе, ошондон бир изян чыгат, ошондон бир кемчилиги чыгат. Же окуган эмес бул, же жөндөп барып диплом алып алган, же диплому жасалма, дагы бир нерсе, ушундай изян чыгат. Мына вот такие ребята занимаются коррупцией. 26 лет ему, понимаете? Не 40, не 45, не 50 лет, а 26 лет. Только начинает жить, уже как бы занимается коррупцией. Что нам делать? Уже занимается коррупцией, ребята. Жаш бала, 26 жаштагы бала дейм. Туурабы? Ошондуктан ушул маселеге өтө олуттуу көңүл буруңуздар. Отуруңуз.